Нурес каналында жаңылыктар топтому. Акыркы сааттардагы жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Биздин каналга жазылып, видеого лайк басып, жаңылыктар менен өз убагында кабардар болуп туруңуздар. Саясатчылар менен коомдук ишмерлер кимдир бирөөнү бир нерсеге айыптоодон мурун адистерге абал менен таанышып, иштөөсүнө убакыт бериши керек. Бул тууралуу орусиялык экономист, Евразия аналитикалык клубунун башчысы Никита Менткович Stand Radar порталына Кумтөрдүн айланасындагы окуяга түшүндүрмө берип жатып билдирди. Эксперттин пикиринде өндүрүштө болгон ар кандай жагдайда кызматкерлерге зыян келтирилгенде компетенттүү органдар гана териштириши керек. Алардын компетенциясына эмгек мыйзамын сактоону көзөмөлдөө, техникалык коопсуздукту сактоону текшерүү жана башкалары кирет. Кен өндүрүшүндөгү стандарттар жана эрежелер СССР маалында жазылганын эске алсак, нормативдик базада көйгөйлөр жаралбашы керек, деди эксперт. Саясатчылар менен коомдук ишмерлер кимдир бирөөнү бир нерсеге айыптоодон мурун адистерге абал менен таанышып, иштөөсүнө убакыт бериши керек. Никита Менткович адистер өз кезегинде бардык жагдайларды жана документацияны изилдеп, өз чечимин чыгарышы керек, деди ал. Никита Ментковичтин айтымында, эгер кайгылуу окуя Кумтөрдө эмес, башка кен иштетүүчү ишканада болгон болсо, мындай ызычуу балким болмок эмес. Биринчиси, мамлекеттик бюджетти толтурууга байланышкан кенге ашкере көңүл буруу, экинчиси, Кумтөр бийликтеги айрымдар үчүн каржы булаа катары кабыл алынган адат боюнча ыңгайлуу ишкана болууда. Үчүнчүдөн, жөнөкөй эл менен мамлекеттин кызыкчылыгын коргоо аркылуу саясий упай топтоо максатында абалды терметүү, деди серепчи. Эгер алгачкы эки жагда эксперттин пикири боюнча адат болуп калган көрүнүш болсо, үчүнчү учур олуттуу этикалык көйгөйдү жаратат. Эске салсак, 1-декабрда аталган жайда жер көчкү жүрүп, 2 киши дайынсыз болууда. ÖKMдин билдирүүсүндө Кырсык Ыссы жээ көрөөнүндө үйүлгөн жараксыз катмардын кескин түрдө жылып кеткендигине байланыштуу болгон. Куткаруучулар Кумтөр кенинде жоголгон кызматкерлердин унаасын табышканын 24 KG агенттигине өзгөчө кырдаалдар министрлигинин башчысынын орун басары Калыс Ахматов билдирген болчу. Маданият, маалымат жана туризм министрлигинин алдындагы туризм департаменти эң мыкты туристтик коомдук даараткананын дизайн долбооруна сынак жарыялады. Департамент бул сынакты өлкөдө бирдиктүү стандарттагы туристтик даараткананын дизайн долбоорун иштеп чыгуу максатында өткөрүп жатат. Сынактын жол жобосу тууралуу толугу менен туризм департаментинин сайтынан таанышсаңыздар болот. Калыстар төмөнкү жоболор менен баглашат. Өзгөчөлүгү жана оригиналдуулугу, функционалдуулугу, стилистикалык бирдиктүүлүгү, композициянын мейкиндигинин бирдиктүүлүгү, материалды берүү сапаты, улуттук түстүн болуусу, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына төп келүүсү. Сынактын жыйынтыгы 30 январда чыгат. Жеңүүчү 15 000 сомго ээ болот. Коррупция менен шектелип камалган Бишкек шаарынын мурунку мэрлери Кубанычбек Кулматов менен Албек Ибраимовго карата Ленин райондук сотунда өкүм чыкты. Бирдей берене менен айыпталып отурган экс-мэрлерге эки башкача өкүм чыкканы көп талаштуу суроолорго жем таштады. Албек Ибраимов 15 жылга эркинен ажыратылып, мүлкү конфискациялана турган болсо, Кубанычбек Кулматов 5 миллион сом айып төлөй турган болуп, сот салынан бошотулду. Кубанычбек Кулматовду орустардын таасири темир тор артынан сактады деген сөздөрдүн чындыгы барбы? Ушул логика дал келип жатпайбы? Кулматов Россиянын жараны экендиги ушун менен ачыкталабы? 2010 жылда революция үчүн каржыны Кулматов аркылуу орустар алып келгенин соттун чечими растайбы? Кубанычбек Кулматов эркиндикке чыгарсаңар Россияга кетип калам деп бийлик менен сүйлөшүү жүргүзгөнү чынбы? Кремль Кулматовдон кийин Атамбаевди дагы эркиндикке чыгарууга же жашыруун алып чыгып кетүүгө даярданып жатканы тууралуу сөздөр бекер эмеспи? Орустардын кишиси делген Кулматовдун сот залынан бошотулушу Атамбаевдин камакта көпкө олтурбай турганынан ачык кабар береби? Бул суроолордун жообу дагы жакында билинет. Кимдин таасири астында сот чечимдери чыгып жатканын убакыт келгенде угабыз. Кыргыз-Тажик чегарасындагы окуядан каза болгон мамлекеттик чегара кызматынын аскер кызматкери Равшан Муминовдун үй бүлөсүнө турак жай берилди. Бул тууралуу өкмөттүк аппараттын басма сөз кызматынан билдиришти. Кыргыз Республикасынын өкмөтү Кыргыз-Тажик чегарасында окуяда каза болгон мамлекеттик чегара кызматынын аскер кызматкери Равшан Муминовдун үй бүлөсүнө турак жай алып берди. Буга чейин премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев резервдик фонддон каза болгон аскер кызматкеринин үй бүлөсүнө үй алуу үчүн 2 миллион сом бөлүү чечимин чыгарган. Жер тилкелүү турак жай Баткен облусунун Исфана шаарында жайгашкан. Үйдүн жана жер тилкенин документтери каза болгон чегарачынын жубайына катталды деп жазылат маалыматта.
Бишкекте сабалып каза болгон нигериялык жаран Али Тижани Абубакардын өлүмү боюнча сот чечим чыгарды. Чечимди 11 декабрда Сверлов райондук соту чыгарган. Бул тууралуу Бишкек шаардык сотунун басма сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык, бул окуяга шектүү катар кармалган 22 жаштагы К.Е. күнөөлүү деп табылып, 7 жыл 6 айга эркинен ажыратылган. Окуянын чоо жайы 2 июлда социалдык тармактарда Бишкектин ортосунда жайгашкан Айчүрөк соода борборунун аймагында сабалган чет элдик жарандын видеосу тараган. Сабалган жаран Бишкекте чет тил үйрөтүүчү мектептердин биринин директору 1985 жылы туулган Али Тижани Абубакар экени айтылган. Бул окуядан улам өкмөт башчы чугулуу окуяга күнөөлүүнү тез арада кармоого ыкчам иш-чараларды жүргүзүп, мыйзам жоопкерчилигине тартуу керек экенин белгилеген. Ал эми Нигерия жаранынын ден соолугун өзгөчө көзөмөлгө алып медициналык жардам көрсөтүүнү Саламаттыкты сактоо министрлигине тапшырган. Бул кылмышка шектелип 22 жаштагы Ысык Көл облусунун тургуну кармалган. Ал эми нигериялык жаран комада эсине келбей жатып каза болгон. Бишкекте Гапаратиев атындагы көркөм өнөр музейинде феминале иш-чарасынын уюштуруучусуна кол салуу болду. Бул тууралуу Айгүл Карабилина өзү Кактус медиа сайтына билдирген. Анын айтымында кечээ 27 декабрга караган түнү Айгүл Карабилинага белгисиз 2 киши кол салган. Мен Алматы шаарынан түндө болжол менен саат 2 чамасында үйгө кайтып келе жаткам. Үйдүн алдынан мага белгисиз 2 эркек киши кол салды. Алар кыргыз тилинде сүйлөшүп, бул жанагы уюштуруучулардын бири деп айтып жатышты. Бирок менин ал жакта болорумду эч ким билген эмес. Алар мени кокустан жолуктуруп алып, кол салууну чечишти деп билдирген Карабалина. Мындан сырткары ал укук коргоо органдарынын арызы менен кайрылбаганын жана чет өлкөгө кете турганын социалдык тармактарга жазган. Эске салсак, буга чейин Бишкекте Гапаратиев атындагы көркөм өнөр музейинде 27 ноябрда аялдардын укугун жактаган 17 күндүк феминале иш-чарасы башталган. Анда денесин сатып иштөөгө мажбур болгондордун көйгөйүн чагылдырган экспонат катары чыккан жылаңач аял дароо социалдык тармактарда талкууга түшүп, нарк насилге доо кетирди деп сындагандар көбөйгөн. Андан тышкары ички кийим элесиндеги экспонатка нааразычылык айтылган. Атамекен фракциясынын лидери болуп шайланган Айсулуу Мамашева алгачкы сезимдери менен бөлүштү. Эскерте кетсек, бүгүн Атамекен фракциясынын лидери депутат Алмамбет Шыкмаматов партия лидери Өмүрбек Текебаев менен жаралган пикир келишпестиктен улам мандатын тапшырып берген. Шок болдум, дагы деле өзүмө келе албай жатам. Мен үчүн бул нерсе күтүүсүз болду. Эки талапкер шайланбай калгандан кийин Айсулуу сен татыктуусуң десе тамаша катары кабыл алгам. Анан добуш берүүгө келгенде баары колун көтөрсө шок болдум. Чын айтсам, азыр да өзүмө келе албай жатам деген депутат. Лидерди шайлоо боюнча фракциянын жыйыны бүгүн өтүп, анда лидерликке Садык Шернияз менен Сайдулла Нышанов талапкерлигин койгон. Аларды шайлоо 2 тур менен өткөнүнө карабай 2-5тен добуш алып тең чыгып калган. Мындан улам башка адамдын талапкерлигин кароого өтүп, натыйжада Айсулуу Мамашева Атамекен фракциясынын лидери болуп шайланды. Алмамбет Шыкмаматовдун Атамекен партиясынан кетиши саясий бирикме үчүн чоң сокку. Мындай пикирин Вести Кежи сайтына саясаттануучу Марс Сариев бөлүштү. Акыркы мезгилде Өмүрбек Текебаевдин позициясы абдан өзгөрдү. Ал кескин түрдө радикалдык риторикага өттү деп белгиледи Сариев. Текебаев президентти АКШнын элчилигине барып келгенден кийин сындап баштады. Таң калыштуу. Ага чейинки тегерек үстөлдөрдө экс-депутат алдаганча жумшак позицияга ээ эле. Марс Осмонкулович депутат Дастан Бекешевдин 2020 жылы Конституцияга өзгөрүүлөр кириши мүмкүн деген билдирүүсүн эске салды. Кыязы Текебаев дагы мындай болушу мүмкүндүгүн шекшип жатат деп божомолдоду эксперт. Башка саясаттануучулар буга чейин эле бийлик парламенттик шайлоолорду өткөрүү үчүн күзгө чейин күтөөрү күмөн санатарын айтып келишкен. Анткени ага чейин протесттик маанай күчөгөндөн күчөй берет да. Демек парламенттин жазында мөөнөткө чейин таркашы мүмкүн. Мындай учурда Текебаев соттон улам шайлоого бара албай калат. Бул процесстердин бардыгы Сооронбай Жээнбековдун Санкт-Петербургка болгон иш сапарынан кийин тездей баштады. Кыязы президент коомдогу туруксуздандыруу жөнүндө маалымат алган. Эми ал ашып кетүү үчүн иштей баштады. Атамекендеги ыдыроонун себеби ушулго менимче. Текебаев америкалыктардын колдоосун алып, буга каршы чыккан анын тарапташтары партиядан чыгып кеткен болушу толук мүмкүн. Текебаевдин саясатчы катары аракеттерин илгертеден эле алдын ала айтуу мүмкүн эмес эле. Өз кезегинде башка саясаттануучу Кубат Султанбеков дагы Атамекенден бир нече маанилүү фигуралардын кетиши Өмүрбек Текебаевга чоң көйгөй жаратаарын шек санабайт. Алмамбет Шыкмаматов элдин көзүндө жүргөн белгилүү депутат болчу. Анын кетиши сезилбей койбойт, деди ал Вести Кежи сайтына. Эгерде келе жаткан шайлоолорго чейин Текебаев реабилитация боло албаса, анда Атамекендин эртең бүдөмүк.
Анда ата мекендин эртеңи бүдөмөк. Мурдагы шайлоодо деле Өмүрбек Текебаевдин партиясы парламентке араң илинбеди беле. Ал эми 9% босого чек менен өтө деле албайт го. Муну менен бирге Кубат Чирекчиевич, Алмамбет Шыкмаматов Текебаев менен пикир келишпестигин шылтоо кылып, башка партияга өтүп кетиши мүмкүндүгүн да божомолдоду. Бул депутаттык мөөнөттүн аягына чыгарына аз эле убакыт калды деп эске салды. Мүмкүн Шыкмаматов жөн гана кийинки шайлоого даярданайын деп чечти. Эске салсак, бүгүн ата мекен парламенттик фракциясынын лидери Алмамбет Шыкмаматов депутаттык мандатын тапшырды. Анын айтымында ал депутаттыктан Өмүрбек Текебаев менен пикир келишпестиктен улам кетейин деп чечкен. Мен үчүн намыс мандаттан да өйдө турат деп ал журналисттер менен болгон маегинде. Аны менен бирге ата мекен партиясынан дагы 4 киши чыгып кеткен. Ташболот Балтабаев, Болот Шер, Рыспек Мирзаматов жана Талант Узакбаев Шыкмаматовдун мандатын БШК Нурлан Сыдыгалиевге өткөрүп берди. Текебаев Атамбаевдин колуна бүт бийликти карматты. Ошол кетирген катасынын азабын бүгүн көрүп жатканын өзү да билсе керек. Жогорку кеңештин депутаты Бирбол фракциясынын лидери Алтынбек Сулайманов Конституциянын атасы делген Өмүрбек Текебаевдин комментарийине 8 жыл мурун болгон тарыхка кайрылып, ачуу чындыкты өзүнүн Facebook баракчасы аркылуу жазып чыкты. Анда ал Конституциянын 8 жыл мурун эле Өмүрбек Текебаев өзү талкалай баштаганын, демократия, парламентаризм ошондой эле сынганын эске салып, Сулаймановдун жазганы төмөндөгүдөй. Өмүрбек Чиркешевичтин комментарийине комментарий. Өмүрбек Чиркешевичтин кечеги айтып чыкканын окуп алып, мындан 8 жыл мурунку окуялар эсиме түштү. 2010 жылы көзүндө жаңы парламент келип, өзүнө төрага шайлоодо накта демократияны, парламенттик башкарууну, жаңы конституцияны иштетүүдө өзүнүн биринчи кадамын таштады. Ал кезде бийлик убактылуу өкмөттүн колунда болчу. Бийликтен эл корккон жок, убактылуу өкмөт ойдогудай добуш ала албады. Шайланып келген депутаттар да бийликтен корккон жок. Өмүрбек Текебаевди төрагалыкка шайлабай койдук. Бул күнү Текебаев утулган жок, демократия утту десек болот. Ошол күнү демократия орнуп, парламент бийликке тишин көрсөтүп, өз алдынча башкаруу системасын түзө алды. Бирок ал жакшы көрүнүш көпкө узабады. 2011 жылы Алмазбек Атамбаев президент болуп келген күнү биринчи ишин парламентти чөгөлөткөндөн баштады. Ахматбек Келдибековду төрагалыктан алып түштү. Ошол жерде Өмүрбек Текебаевсыз бул план ишке ашмак эмес. Өмүрбек Чиркешевич мага таарынбаса керек, бул тарых өз жазган конституцияны өзү талкалай баштады. Жаңы өкмөт башчысы Текебаевга да Атамбаевга да жакпады. Жаштар күчтөнүп кетелекте, буларды жайлабасак болбойт деген бүтүмгө келип, Өмүрбек Бабановду да өкмөт башчылыгынан айдашты. Ошол күндөн баштап мамлекетте супер президенттик башкаруу пайда болду. Бул тарых буга Өмүрбек Чиркешевичтин салымычы. Ошентип Текебаевга, Атамбаевга бүт бийликти колуна карматты. Ошол кетирген катасынын азабын бүгүн көрүп жатканын өзү да билсе керек. Биз баарыбыз ураалап айтканыбыз башка, жасаганыбыз башка. Бул биздин чоң проблемабыз. Ошондуктан башкаруу системасы да өзүбүзгө жараша болуп жатат. Бизде парламенттик башкаруу деп айтканыбыз менен жашообузда башкача парламенттин орду жок. Бул ачуу чындык. Булак жаңы орду.